Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз англис тилинин фонетикалык курсунун биринчи сабагын баштайбыз. Эң биринчи сабагыбызда биз англис тилинин алфавити тууралуу сүйлөшөбүз. Жана алфавиттеги тамгалар менен таанышып, алардын окулуш эрежелерине көңүл бурабыз. Билет эле болушуңуздар керек. Англис тилинде 26 тамга бар. 26 тамга бар. Биздин кыргыз тилинде канча тамга бар балдар, билесиңерби? Кыргыз тилинде 36 тамга жана 39 тыгыш бар. Англис тилинде болсо 26 тамга, анан 44 тыгыш бар. Көрдүңөр балдар? Англис тилиндеги тыгыштар тамгаларга караганда дээрлик 2 эсе көптүк кылат. Ошондуктан бул курсту көңүл буруп, жакшылап окуп, англис тилинде жаңылбай таза окууга үйрөнүшүңөрдү сурана кетейин. Биринчи эми алфавитибизди баштай берели. Алфавиттеги биринчи тамгабыз эй. Кайталайбыз. Эй. Эй. Экинчи тамга би. 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 Үчүнчү тамгабыз си. 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 Ди. 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 И. 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 F. 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 G. 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 H. 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 I. 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 J. 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 K. 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 L. 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 N. 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 O. 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 P. 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 Q. 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 R. 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 S. 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 T. 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 U. 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 V. 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 W. 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 X. 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 Y. 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 Z. 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 Ушинтип биз 26 тамга менен тааныштык балдар. Ушул 26 тамганын ичинен 6 үндүү бар. 6 үндүү тыгыш. Алардын 20сы үнсүз. Үнсүз. Бүгүн биз 6 үндүү тамганын окулуш эрежелерин карайбыз. Алар кайсылар? Эй тамгасы, алфавиттеги биринчи тамгабыз эй тамгасы үндүү тамга. Андан кийинки и тамгасы дагы үндүү. Ай тамгасы үндүү. 4-үндүү үндүү тамгабыз ы. 5-үндүү үндүү тамгабыз ю. Жана акыркы үндүү тамгабыз y. Түшүнүңөрбү? Ошентип биз 6 үндүү тамганы тең карадык. Алар кайсылар экен? Эй, и, ай, ы, ю, y. Ушул үндүү тамгалар 3 учурда окулушат балдар. Биринчи учурубуз ачык муун. Ачык муун деген эмне экенин билесиңерби? Ачык муун, муундун аягына үндүү тамга келсе, ал демек ачык муун болот. Демек биздин үндүү тыгышыбыз камалбай турушу керек. Экинчи учурубуз жабык муун. Же болбосо кыргыз тилинде кээде биз туюк муун деп алабыз. Туюк муунда муундун акыркы тамгасы үнсүз болот.
андай учурду биз жабык муун деп айтабыз. Анан үчүнчү учурубуз алфавиттеги А деген тамганы таанып калганыңарбы? Ушул А тамганын алдында келген учурда кандай окулат? Бул 3 учур тең көп кездешкен учур. Демек, биринчи тамгабыз Эй тамгасынан баштайбыз. Эй тамгасы. Алфавитте айтылышы Эй. Эй мындай жазылат транскрипциянын ичине. Ачык муунда үндүү тамгалар алфавитте кандай айтылса, ошондой болуп окулушат. Мисалы, take деген сөздү алалык. Take. Көрдүңөрбү? Муунубуздун акыркы тамгасы И тамгасы болуп атпайбы? Үндүү. Ошондуктан бул жакта Эй тамгабыз Эй бойдон окулуп атат. Take. Түшүнүктүүбү? Экинчи үндүү тамгабыз И тамгасы болчу. И тамгасы. И тамгасы дагы алфавитте И деп айтылган үчүн бул эки чекитибиз созулмалуулукту билдирет. И. Ал үчүн биз И деген сөздү алсак, мында да ачык муун. Муундун ар жагында акыркы тамгасы И үндүү тамгасы болгондуктан И бул муунда созулуп окулуп атат. И. Кийинки тамгабыз Ай тамгасы. Ай тамгасы. Ай тамгасы дагы алфавитте Ай деп окулат жана ачык муунда дагы ушундай эле өзүндөй Ай болуп окулат. Буга мисал пай. Мында дагы акыркы тамгабыз үндүү, ошондуктан Ай тамгабыз алфавитте кандай айтылса ошондой окулуп атат. Пай.